Караколдо аялына бензин чачып өрттөгөн адамга өкүм чыкты. Кийин бети колу күйүп жабыркаган келин күйөөсүн кечиргенин билдирген болчу, бирок укук коргоо органдары анын тосмо арызын кабыл алган эмес. Шаардын чок ортосунда жарандык никедеги аялын өрттөп жиберген эркек киши 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу маалымат жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Өкүмгө ылайык Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы базарлардын бирине жакын жерде болгон. Андан мурда бир нече жолу соттолгон. 36 жаштагы тургун арак ичип алып келинчегинин жумушуна келип ызы чуу чыгарган. Андан соң май куюучу жайдан 1 литр бензин сатып алып, аялына бирдик салып иштеген жайынан камап, май чачып өрттөп, өзү ал жактан качып кеткен. Укук коргоо кызматкерлери аны бат эле колго түшүрүп, Жазык кодексинин 39-130 беренесинин бейбаштык максатта киши өлтүрүүгө аракет көрүү негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылып, шектүү 2 айга камакка алынган. Ал эми 33 жаштагы жабырлануучу Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын травматология бөлүмүнө жаткырылган. Келиндин колу, буту, бети күйүп, оор жаракат алганы айтылат. Айыпталуучу өз көрсөтмөсүндө мындай кадамга аялынын ызаланткан сөздөрү себеп болгонун билдирген. Ал күнү чөнтөгүмдө 500 сом бар болчу, 1 литрдей арак ичкем. Базарда жүрүп, аялымдын иштеген жерине барып, мени менен жашайсыңбы деп сурагам. Жок дегенинен кетип калгам. Жакын жерде эле жүрсөм, колуктун курбусу менен келип мени тээп, бетке чапкылап жиберген. Аялым мага кол көтөргөн эмес, бирок жаман сөздөрдү айтып тилдеген. Ызаланып бензин сатып келип, келинчегимди сыртынан камап, өрт коюп качып кеткем деген шектүү. Кийин караколдук келин укук коргоо органдарына бетине бензин чачып өрттөгөн күйөөсүн кечиргендигин билдирген. Бирок тартип сакчылар оор кылмыштарга тосмо арыз кабыл алынбай турганын жана кылмыш иши каралаарын айткан. Фемида өкүлдөрү тараптарды угуп, чогулган материалды карап чыгып, эркек кишини 7 жыл 6 айга эркинен ажыратты.